силерге бир нерсени айтып кетейин. Азыр айтып калдыңармы ол жерде? Сиз урматтуу спикер өзүңүз айттыңыз. Депутаттарга каршы сүйлөгөн депутат болгон эмес деп. Болгон. Азыр урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ушул жерде туруп ушундай сөздөрдү сүйлөп атканда ушундай коллегалар шылдыңдап турган анында. Бирок азыр президент болуп отурат. Ошон үчүн мындай, мен силерге дагы бир жолу айтып кетейин. Мен силер менен кайым айтышканга киргим келген эмес. Келбейт дагы. Бирок мага урматтуу көрсөтсөңөр, мен ушундай адам, мен урматтуу көрсөтүп берем. А бирок жөн эле мага айтып, биз барыбыз бири-бирибизди урматтайбыз, андай мындай деп турандан кийин мага урматтуу көрсөтпөсөңөр, мен аны көрөм. Ошондой жооп берем. Ошон үчүн бул жерде туруп алып, жалгыз эле сиз ак карга болуп, кыйын боло бербей, жалпы жогорку кеңешти урматтап сыйлаңыз. Мен сизге айтып коеюн. Өзүңүзгө жооп бериңиз, өзүңүздүн депутаттык ишмердигиңиз жөнүндө сүйлөңүз. Жалпы парламенттин депутаттарын сыйлаңыз. Урматтуу коллегалар, мындай, мен түшүнүп атам, көңөргө мындай Кыргызстандын келечеги кереги деле жок, бирок хотя бы мындай укпасаңар да тынч отуруп берип коюңуздарчы, сураныч. Рахмат, Кыргызстан жөнүндө сүйлөп атам, ушул жерден силер деле шайланып келгенсиңер. Эми кичине тынчыраак отуруп берип коюңуз деп атам, Акылбек. Кандай дейсиз? Бул парламентте да мындай кайым айтуучулар башталды, өзүң эле көрсөтө берсең. Мен сизден суранганым тынч эле отуруп берип коюңуздар, сураныч деп атам. Микрофонго чыгып сүйлөңүз, жооп берейин. Жо, микрофонго чыгып сүйлөңүз, жооп берейин. Кантип атат сүйлөйм? Мен сизге конкретно эмне деп сүйлөдүм? Жо, эми кичине угуп берип койгула да, айланайын, бул парламент го. Жо, мен сизге конкретно айтып атамбы? Жо, конкретно Акылбек байке деп айттымбы? Акылбек мырза деп айттымбы? Жо, общий айтып атсам, мына сүйлөшүп атышпайбы? Ошолорго айтып атам. Мындай божо. Урматтуу депутаттар, тынчтанып угуп коюңуздар, урматтуу депутаттар. Мен не тура эмес нерсе айтып атамбы? Бири-бирибизге урматтуу көрсөтөлү, убалып атабыз. Вообще укпайсыңар могу жака чыккандардычы? Бажа-божо гыжы-гыжы быжы-быжы болуп эле базарда отургандай жазышат комментарийге. Комментарийге жазышат, неге сүйлөп атканда эч ким укпай эле деп. Айланайындар, бири-бирибизди урматтайлы да. Ушул жерге өкмөт келсе-чи, үнүңөр чыкпай калат. Өзүңөр кылып атпайсыңар, урматтуулар, коллегалар, мен силерге урматтоо менен эле, мен да силерди урматтайын деп аракет кылам, бирок чындыкты айтып атпайсыңарбы? Пикирим ошол, могу жерге өкмөт келгенде үнүңөр чыкпай калат, тизилип отурасыңар. Тизилип отурасыңар. Мен силерге көрсөтүп берем, видео факты менен көрсөтүп берем. Мен выступлениямда кандай шум болуп атканын көрсөттүм да, өкмөт келгенде кандай шум болуп атканын. Мен силерге 5 секундта көрсөтүп берип койманчы. Эгер мен силерге каршы чыгып атсам, значит мен каршы чыгарбагыла, урматтагыла мен да. Мен могу жерде сүйлөп атканда жөн эле укпасаңар да тынч отуруп берип койгула. Болду. Жо, өзүңөр баштабадыңарбы? Мен силерден жөн эле сурадым, келе тынчыраак болуп коелу деп. Эрлан мырза, убактыңызды жөн эле кетирип атасыз. Жөн эле силер жеп атасыңар, могу айыл өкмөтүндө болчу. Барганда мен акыйкат жөнүндө сүйлөп атсам, ушул жерде кайра акыйкатсыздык алып барып атасыңар. Бизди уважать эткиле. Силер мени уважать эткиле да, мен силерди уважать этем. Силер мен сүйлөп атканда сүйлөбөй тургула, болду, мен силерге сүйлөбөйм. Мына күлүп отурасыңар, тыт деп отурасыңар. Айланайын коллегалар, мен силерден могу немеде отурган, мен эч кимден коркпойм. Айтып коеюн, алдын ала айтып коеюн. Эч кимден коркпойм да, корккон да эмесмин. Силер могу жерде коллективный органбыз биз, мындайбыз биз, андай деп тур. Токмоктун мэри деп сүйлөгөндө эмне, кана бирөөңөр сүйлөдүңөр ушул сөздөрдү. Мына ушуну айтып атканда, урматтуу спикер, мен бияка чыгып сүйлөгөнгө укугум бар. 4 жолу сүйлөйм, 5 жолу сүйлөйм, чыга берем. 4 жолу, 5 жолу сүйлөгөнгө эч кимдин укугу жок. Укугу жок болсо анда микрофонду жок, эч кимдин укугу жок. Өчүрбөйсүзбү анда микрофонду? Өчүрүп коюңуз. Бол, өчүрүп койсо, өчүрүп койду деп пиар кетесиң. Айтпайсың бе, айт. Өчүрүп коюңуз анда. Айтар сөзүң, айт. Өзүңөр кыласыңар да ушунун баарынчы. Урматтуу Марат Молдонович, мен акыйкат үчүнмүн. Мен сиздин немеңизди кабыл алдым. Эгер барып чогуу чындап эле тура эмес, бирок көрсөтүп бере алышкан жок. Кетип калышкан. Бухгалтердин помощниги бар экен еще да, бул айыл өкмөтүндөчү. Бухгалтер да жок.
Бул айыл өкмөтүндө 20 киши иштесе 5 отурат, 15 жок ордундачы. Мен бүгүн да видеом чыгат соц тармактарга, аяктан да көрөсүз. Мен айтып аткан сөзүмдү мындай жөн эле айтпайм, бирок барып келгенге даярмын. Рахмат. Анан Рахмат. Анан сүйлөшөбүз. Отура бер. Урматтуу депутаттар, канча жолу берем ошондо? Бербем, болду, отур. Иштейбиз биз. Иштейбиз. Иштейбиз. Регламент боюнча мен укугум бар. 3 жолу сөз бердим сизге, 3 жолу. Эрулан мырза, сизден башка дагы бул жерде 90 депутат отурат. Сиз сыйлап коюңуз. Макулбу? Берилбейт, сизге 10 мүнөт берилди. Андан кийин 2 жолу берилди. Бүттү. Бүгүн кечке чейин сөз бербей койгон укугум бар менин. Кой, мен сиз менен кайым айтышпайм, мен жумушка өтөйлү. Саламатсыздарбы? Урматтуу депутаттар, урматтуу спикер. Ошол азыркы айтып кеткениңиз как раз ошо айыл өкмөттөрү боюнча чыгайын дедим да менчи. Айыл өкмөттөрдүн көбүнчөсү коррупционер болсо, анан айыл өкмөт жок болот да көп жердечи. Ушу депутат болуп жүргөндөн бери бир 4-5 айыл өкмөткө бардым. Бүт жерде коррупционный схемалар бар да. Жакынкы малда эле негизи эле бизде Кыргызстанда мындай акыйкат менен чындыкка күрөшүш абдан оор да. Өзүбүз жеп, бири-бирибизди укпай, жанталашып, акчанын артынан кууп, бийликтин артынан кууп жүрөбүз да. Бизди ушундай тарбиялаганбы убагында бай акча табыш керек деп акчага байлап койгондо биздичи башка нерсе көрбөйбүз. Байлык, бийлик, коррупция. Бизде коррупция деген эң жөнөкөй нерсе да. Мисалы, акча урдаган бизде мындай эле да. Бая убагында гаишниктер менен инспекторлорго видео тартып чыксам, водительдер келип айтып атпайбы, магачы Эрулан, сен туура эмес кылдың, биз эми инспекторлорго акча берип кете албай калдык дейт да. Ушундай көз карашка көнгөн элбиз, ушундай көз карашка көргөн калк болуп калдык да. Оңдой алабызбы, оңдой албайбызбы, бирок аракет кылышыбыз керек. Мен бул жөнүндө сүйлөгөм, жана сүйлөй берем да. Мына могу Шумкар Уя айыл өкмөтү, жакында эле бардым, 6 сентябрда бардым, Таласта. Кыргызстандагы эң бай айыл өкмөт экен. Жылына жер үйдөн миллиард алган күндөрү болот экен да, жылдар болот экен. Миллиард, бюджетке миллиард которгон жер үйчү, бир жылда. 700 миллион неосвоение булардачы. Анан мен барып жөнөкөй документтерди сурасам, жана биздин көнгөн адаттарыбыз менен кечинде фейктер кетти соц тармактарыма. Жакшы эле элдер чыга баштады мага, кой ал айыл өкмөтүнө тийишпе деп. Мурун мага акча беришчи. Азыр акча бере албай калды. Анткени акча албайт экенин билишти дагы. Эми ушундай фейковый, анан жанагы бирөөлөрдү ортого салып, жана дежурный чалдарды ортого салып, ушундай нерселер менен 6 сентябрдан бери ушул айыл өкмөтү алек да. Бул айыл өкмөтүндө силер көрүп тургандай бир күндө 6 мекеме ишке берилди деп, ошол мен 6 сентябрь күнү барган күнү булар ар кайсы журналисттерге биз билебиз, ушул жерде отургандар жакшы коллегалар, жакшы билебиз ушул жерде отургандар. Азыр журналисттерге акча берип койсоң чыгарат. Ушинтип биз 6 мекемени ишке бердик деп Кыргызстандагы эң бай айыл өкмөтү видео чыгарып 6 сентябрдан бери мага мындайча айтканда каршы чыгып атышат да буларчы. Эми ушуга токтоло кетели. Блогерлер жазды, журналисттер жазды, иши булуп Эрулан аякка эмне барат дегендер да чыкты. Депутаттын жумушуна ушул нерсе депутаттын жумушуна киреби дегендер да чыкты. Эми ушул 6 мекеме боюнча, ишке берилген мекеме боюнча айтайын. Биринчи эле ылдый жагында жазылган, бул видеонун ылдый жагында биринчи эле 2 мекемеси берилген, ишке берилген. Бул президенттин фондунан салынган футбольный поле экен. Биринчиси эле. Эми бул айыл өкмөтүнө айтып кетейин, экинчи объектиси биякта жазылган. Бул көмүркана. Урматтуу айыл өкмөтү неме? Кубат жазып берчи мага, ким эле? Отчество, фамилия, аты жөнүн.
Урматтуу Кызыл Уя айылынын айыл өкмөтү, Шумкар Уя. Уятта көмүркананы булар кабыл ала элек, көмүркананын 4 эле немеси бар, 4 эле стенасы бар. Ошону 31 августта биз ачтык деп Кыргызстандагы эң бай айыл өкмөтү жазып чыгып атат. Элестетсеңер. Бул бериле элек. ФАП неме 4-чү мекемеси бул ФАП. ФАП жөн эле ремонт болгон. А бияка укмуш жазышкан, бияка мынтип жазышкан. Биз деген иштебей турган ФАПты иштеттик деп жазышкан да. Жөн эле ремонт кылып койышкан. Миллиардка жетет булардын бюджетичи, жылыначы. Анан биргө Батырдын айкелин ремонт жасаштыр. Ошону дагы 6-чы мекеме кылып, 5-чи мекеме кылып киргизип атышат булар. Ой, 6-чы мекеме кылып киргизип атышат. Ал мындай эле неме да? Айкел да мындай, кичинекей эле мындай. 15ке 15 да. Ошону ремонт кылып коюштур. Жөн эле чөптөрүн жылып, кичине жерлерди краситетип, антип туруп. Анан 31 августта эгемендүүлүк күнгө биз 6 мекеме бердик деп туруп, бюджети миллиард болгон айыл, неосвоениясы бар бюджетинде. Ушинтип чабуул көрсөтүп атат мага. Урматтуу Бакыт Мукамбетович, уятта ушул иштебегениңерди мойнуңарга ала албайсыңарбы? Жөн эле койбойсуңарбы? Сүйлөбөй эле койбойсуңарбы? Жооп бербей эле койбойсуңарбы? Мага жооп бергендер негизи көп болгон. Бир эле жер бар. Мен мыйзам менен барам, урматтуулар, коллегалар, туугандар. Мен мыйзам менен барам. Мен мыйзамдан четке чыгып, силерге барып туруп өзүм үчүн эчтеке сурабайм эч качан. Сураганда эмесмин, сурабаймын дагы. Мага Кыргызстандын келечеги керек. Мен жададым мындай жашоодон. Мага балдарымдын келечеги керек. Мен өлөткенди билем. Ушул жерде баарыбыз эле билип турабыз болуш керек. Бир күн келсе, баары бир наркы дүйнөгө кетет экен билем. Мен Кыргызстан үчүн иштегим келет. Мен Кыргызстандын келечегин биздин балдарыбызга бир келечек калтырып кетким келет ушул жерденчи. Эми булардын бүтө элек объектилери. Буларда 14 объект стройка болуп тур 2-3 жылдан беричи. Бүткөнү айыл өкмөтү. Таза суу 3 айылда чыга элек. 2023-жылы башташкан таза сууну 3 айылда чыга элек таза суусу. Бала бакча 2023-жылы башталган 2024-жылы бүтүш керек болчу, бүткөн эмес. Карабай айылында жол жок. Айылында жол салынып баштаган, ал дагы бүтө элек. Жанагы неменин көмүркананын жанында гараж бар, 2024-декабрь башталган, ал жөн эле мындай. Темир калайдан эле 4 бурчтан эле жаап кое турган эле гаражда, ошону да бүтө элек. Анан 5 канал бар. Ирригационный система, аябай укмуш жасап атабыз, андай мындай деген 5 канал бар, 2023-жылы башташкан, дагы эле бүтө элек. Бирок булар айыл өкмөтүн бүткөн да. Айыл өкмөтүн сонун кылып бүтүрүшкөн. Урматтуу коллегалар, мындай мен түшүнүп атам, көңөргө мындай Кыргызстандын келечеги кереги деле жок, бирок хотя бы мындай укпасаңар да тынч отуруп берип коюңуздарчы, сураныч. Рахмат, Кыргызстан жөнүндө сүйлөп атам, ушул жерден силер эле шайланып келгенсиңер. Эми кичине тынчыраак отуруп берип коюңуз деп атам, Акылбек. Кандай дейсиз? Бул парламентте да мындай кайым айтуучулар башталды, өзүң эле көрсөтө берсең. Мен сизден суранганым тынч эле отуруп берип коюңуздар, сураныч деп атам. Микрофонго чыгып сүйлөңүз, жооп берейин. Микрофонго чыгып сүйлөңүз, жооп берейин. Кантип атат сүйлөйм? Мен сизге конкретно эмне деп сүйлөдүм? Эми кичине угуп берип койгула да, айланайын, бул парламент го. Мен сизге конкретно айтып атамбы? Конкретно Акылбек байке деп айттымбы? Акылбек мырза деп айттымбы? Общий айтып атсам, мына сүйлөшүп атышпайбы? Ошолорго айтып атам. Мындай божо. Урматтуу депутаттар, тынчтанып угуп коюңуздар, урматтуу депутаттар. Мен эмне туура эмес нерсе айтып атамбы? Бири-бирибизге урматтуу көрсөтөлү, угалы деп атабыз. Вообще укпайсыңар моюка чыккандардычы? Бажа-бажа гыжы-гыжы быжы-быжы болуп эле базарда отургандай жазышат комментарийге. Комментарийге жазышат, неге сүйлөп атканда эч ким укпай эле деп. Айланайындар, бири-бирибизди урматтайлы да.
Ушул жерге өкмөт келсе-чи, үнүңөр чыкпай калат. Өзүңөр кылып атпайсыңар, урматтуулар, коллегалар, мен силерге урматтоо менен эле мен да силерди урматтайын деп аракет кылам, бирок чындыкты айтып туруп атпайсыңарбы? Пикирим ошол. Могу жерге өкмөт келгенде үнүңөр чыкпай калат, тизилип отурасыңар. Тизилип отурасыңар. Мен силерге көрсөтүп берем, видео факты менен көрсөтүп берем. Мен выступлениямда кандай шум болуп атканын көрсөттүм да, өкмөт келгенде кандай шум болуп атканын. Мен силерге 5 секундта көрсөтүп берип койманчы. Эгер мен силерге каршы чыгып атсам, значит мен каршы чыгарбагыла, урматтагыла мен да. Мен могу жерде сүйлөп атканда жөн эле укпасаңар да тынч отуруп берип койгула. Болду. Өзүңөр баштабадыңарбы? Мен силерден жөн эле сурадым, келе тынчыраак болуп койгул деп. Эрлан мырза, убактыңызды жөн эле кетирип атасыз. Жөн эле силер жеп атасыңар, могу айыл өкмөтүндө болчу. Барганда мен акыйкат жөнүндө сүйлөп атсам, ошол жерде кайра акыйкатсыздыкка алып барып атасыңар. Бизди уважать эткиле. Силер мени уважать эткиле да, мен силерди уважать этем. Силер мен сүйлөп атканда сүйлөбөй тургула, болду, мен силерге сүйлөбөйм. Мына күлүп отурасыңар, тыт деп отурасыңар. Айланайын коллегалар, мен силерден могу немеде отурган мен эч кимден коркпойм. Айтып коеюн, алдынан айтып коеюн. Эч кимден коркпойм да, корккон да эмесмин. Силер могу жерде коллективный органбыз биз, мындайбыз биз, андай деп тур. Токмоктун мэри деп сүйлөгөндө эмне кана бирөөңөр сүйлөдүңөр ушул сөздөрдү? 1 мүнөт оюңду бүтүр. Оюңузду жыйынтыктаңыз. Ошондой коллегалар, акыйкат бизден башталат. Могул жерден башталат, жогорку кеңештен башталат. Көбүрөөк күлсөңөр, көбүрөөк күлгүлө. Так, эме боюнча, айыл өкмөтү боюнча айтып кетейин деген тиешелүү органдарга айтып койгочу, эме болсун. Бир единственный объект салынып бүткөн, бул могу айыл өкмөтү. Бул жерде жарым жылда салышкан. Ичине жанагындай неме менен кодовый замокторду коюп, Алмаз Акынжанович. Айыл өкмөтү экен элестетсе. Калгандар дагы бир салынып. Ичине кодовый замокторду коюп, кабинеттер сыртынан ачылбай турган кылып койгон. Единственный объект салынып бүткөн айыл өкмөтүндө. Жарым жылда салып койышкан. Айыл өкмөтүнүн өзүн. Калган объекттер турат жарым жартылай. Текшерүүгө алышсын. Рахмат. Калган объекттер 1 жыл. Рахмат. Урматтуу Эрлан мырза, сиз жалпы парламенттин дарегинде сөз айткандан кийин мен парламенттин төрагасы катары сизге жооп кайтарууга толук милдетим бар, укугум бар. Бул эч кандай комментарий эмес, сиз туура түшүнүңүз. Биринчиден, сиз жалпы депутаттарга баа бергенге акыңыз жок. Сиз коллегаларыңызды сыйлагыңыз. Сиз өзүңүзгө жооп бересиз, өзүңүзгө баа бересиз. Бул бир. Экинчиден, өкмөт келгенде унчукпай калган эч ким жок. Өкмөт сизден айырмаланып конкреттүү түрдө программаларды, маселелерди алып келет, кунт коюп угабыз, суроолорду беребиз. Эгер ойду тоону сизге окшоп сүйлөсө, анда конкрет ошондой сөз болмок, жооп болмок. Аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигинин ортосуна бир депутат эч качан от жакпаш керек. Биздин максатыбыз мамлекетти өнүгүш керек, элдин бакубат жашоосун камсыз кылышыбыз керек. Ошонун негизинде ушундай өнүгүү өсүүлөр болуп атат. Сиз кимден коркосуз, кимден коркпойсуз, ал сиздин ишиңиз. Биз да сизден коркпойбуз. Бул жерде кыргыздын жакшы сөзү бар. Сыйга сый, сыйга бал дейт. Сыйга татыктуусузбу? Сыйлайбыз. Сыйга татыктуу эмеспи? Ошого жараша баа берилет. Ошон үчүн бул жерде туруп алып, жалгыз эле сиз ак карга болуп, кыйын боло бербей, жалпы жогорку кеңешти урматтап сыйлаңыз. Мен сизге айтып коеюн. Өзүңүзгө жооп бериңиз, өзүңүздүн депутаттык ишмердигиңиз жөнүндө сүйлөңүз. Жалпы парламенттин депутаттарын сыйлаңыз. Сыйласаңыз сыйга тең болосуз. Сыйлабасаңыз ошого жараша сизге мамиле болот. Экинчи микрофон. Мен силерди сыйлайт элем. Эгер спикер болсо, вице-спикер болсо, анан жогорку кеңеш, отуруңузчу. Жогорку кеңеш чындап коллегиальный орган болсо. Силер баштагансыңар. Мен силерге айткам, жана мэр таракан куруп жүрөт, андай мындай дегенде. Бирөөңөр сүйлөдүңөрбү? Ошол жерде депутаттын ыйгарым укуктарын бирөөңөр защищать эттиңерби? Биринчиден, экинчиден жанакы эшиктин артына алып барып туруп, сен эл үчүн сүйлөп калдың беле деген сөздөрдү мен дагы айткан эмесмин, немеге чыгарган эмесмин.
элдерге. Сен элдер үчүн сүйлөп калдың беле деп мен эшиктин артына алып барганда. Мындай коллегалар барыбыз, силер дагы спикерлер, вице-спикерлер, коллегалар. Мен дагы бир жолу айтып